Садыр Жапаров суу маселесине байланыштуу ЖМКларда жарыяланган айрым так эмес маалыматтарга комментарий берди. Азаттык медиасы Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычынан ичүүчү сууну Фергана шаарына тартып баштоону пландап жатканын билдирди. Бул эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө туура келеби? Анан аталган маалыматта Кемпирабад мурда Кыргызстанга тиешелүү болчу деп белгилениптир. Бирок буга чейин ал Өзбекстанга тиешелүү болчу деп айтылган эле. Ушул боюнча да түшүндүрүп берсеңиз. Ооба, мен дагы Азаттыктын көрсөтүүсүн көрдүм. Кемпирабад мурда Кыргызстанга карачу деп элдин башын айландырганга аракет кылышыптыр. Булар оңолбойт экен да. Же артыңда турган кожоюндары катуу буйрук берип жатышабы деп ойлойм. Аларга Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда будуңчаң болуп турганы эмне пайда, билбейм. Бул сөзү менен кыргыз өзбек кылып чабыштыралы деген Азаттыктын арам ою оркоюп көрүнүп турат. Кемпирабадты илгертен бери 100% Өзбекстан башкарып келген. Былтыркы чек ара маселеси менен чогуу Кемпирабад маселесин да чечкенбиз. Келишимге ылайык, мындан ары 50-50 болуп калды. Азыр тең-метең башкарып жатабыз. Биздин кишилер дагы олтурушат. Мындан ары ушундай болот. Биз Кыргызстан тарап Кемпирабад суу сактагычындагы суудан болгону 10%-ын тегерегин гана пайдаланабыз. Калган суунун баары 100 жылдан бери Өзбекстанга агып кирип кетет. Дагы 100 жыл агат. Эмне үчүн тең-метең башкарууга кирдик? Бул биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден 900 горизонттон ашпасын көзөмөлдөйбүз. Биздин кургак жерлерибизди суу басып кетпеш керек. Экинчиден, биздин плотинадан ылдый турган айылдарга сугат мезгилине жетиштүү суу алып турушубуз керек. Кемпирабадтан Барпа айыл аймагынан 1741 кожолук, Ташбулак айыл аймагынан 110 кожолук, Ырыс айыл аймагынан 950 кожолук, Сузак айыл аймагынан 300 кожолук жалпы болуп, 3101 кожолук, 3848 гектар жер аянтын сугат суусу менен камсыз болуп турат. Калган суу түптүз эле Өзбекстанга агып кетет. Мурда сугат мезгилинде суу жетпей, сууну көбүрөөк ачып койгулачы деп суранып барып жүргөн экенбиз. Кээ бир учурларда жайдын күнү суу толук жетпей калган жылдар болгон. Жергиликтүү калк жакшы билет. Быйыл болсо жогорудагы аймактарга суу толук жетип турду. Анан эми эң негизги маселеге токтолоюн. Өзбек тарапка кетип аткан сууну өзбек тарап арык менен алып кетеби, түтүк менен алып кетеби, же асман менен алып кетеби, кайсы айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап жатабыз. Мындан ары кыргыз-өзбек достугу бекем болот. Бир Кудайдан башка эч ким буза албайт. Ошол үчүн Кудайдан тынчтыкты көп суранып турушубуз керек. Азаттык сыяктуу чагымчыл маалымат каражаттарынын провокацияларына алдырбаш керек.